Бул алдамчылык, андан кийинки милициялардын көрсөткөн адилетсиздиги эң негизгиси ушундай сот тармагынын кылып аткан адилетсиздигинен биздин кыргызстандыктар аябай көп жабыркашат экен. Неге ушундай жөнөкөй жарандар кирип чыгып атканда тоскоол болунбайт да, журналисттер келген учурда ушундай күткөнгө туура келет. Бизде капельницаны сайганды да билбейт деп айтышып атат да. Коррупция болбосо себеби, бирөөнүн акысын жейиш болбосо эмне үчүн барышат? Неге? Башка иштер болот. Кабыл алганга милдеттүү. Мен бомбам жок, автоматым жок. Кайын анчалык болбойт. Төрага жумуш убактысында отурган кезде төраганы видео фиксация жүргүзүү үчүн андан уруксат сурашым керекпи, керек эмеспи? Именно кабинетине. Ооба. Кабинетине. Керектиги Либо бар. ооба, либо жок. Эки тең болот. Укук коргоо органдарынын милдеттери жарандардын укуктарын камсыздоо жана алардын коопсуздугуну кепилдөө. Кошуласызбы сөзүмө? Буну министр МВД мындайча айтканда, министр ички иштер министри да айтып келет. Биздин милдетибиз жарандардын укуктарын коргоо жана алардын коопсуздугун камсыздандыруу деп. Укуктарыбызды да, коопсуздугубузду да камсыздап бериңизчи суранычы. Камсыздап берем. Сиз арыз жаздыңыз. Караңыз. Основание каттатып туруп, анан киресиз. Ички иштер кызматкеринин милдети арыз алуу эмес, алардын укуктарын коргоо. Мен сизден болгону өзүңүздүн кызматтык абалыңызды толук аткарып беришиңизди гана суранып атам. Биз киребиз мыйзам чегинде. Бизге тоскоол болгон учурда биздин коопсуздугубуз жана укугубузду камсыздап бериңиз деп суранып атам. Болгону ушул, башка эчтеке сурабай атам. Нан, чай сурабай атам. Биз азыр Кыргыз Республикасынын АСМИ жөнүндөгү 4-5 статьясы менен киребиз. Эгерде бизге тоскоол жолтоо боло турган болсо, бул цензура жана журналистикага тоскоолдуу болуу фактысы туурабы? Болуп эсептелинет, укук бузуу кодексине толук катталат. Төраганы бир мындай элге көргөзгүм келип атат. Келбетин мындай жок, живой турганын көргөзөйүн деп атам да. Эл көрсүн. Азыр. Мен телефонду чалсам Азыр. кабыл алат. Жок, азыр. Азыр бош эмес. Мамлекеттик ишкерлер элдин кызматына карата иштешет. Келгиле. Биз турага киришибиз. Азыр обед болуп болгон турбайбы? Жок. Обед жок. Обед болду, 12-ден 1ге чейин обедте. 12-ден 1ге чейин. Саат канчада келгенин билесизби? Эми Онда келген. мен азыр эле келдим аны. Болду, анда эмне кыласыз? Эми азыр уже обедте кандай киресиң? киребиз биз. Обед эмес, түштөнү болобу, ужин болобу билбейм. Мындай тартипке да көнүп калса болот да. Силердин обедиңерде тартип иштейт. Обедтен мурда тартип иштебейби? Кичине буяктын да тартибин көңүл силердин да эмеңер. Биз ондо келгенбиз. Ошондо тартип каякта эле? Силердин укугуңар иштейт, жарандардын укуктары неге иштебейт? Мындай да. Эгерде төрага ооба кабыл алабыз десе киргизет. Бияка кирип кабыл аласың. Анын каалоосунда эмес ал нерсе. Анан кимдин каалоосунда? Элдин каалоосунда. Мен киришим керек эле деп таң болуп атасыз. Анткени судьялар жөнүндөгү мыйзамда четко ясно беренелер бар да. Судьялар кандай иштеши керек, алардын иш тартиби кандай болушу керек, сот процесси кандай болушу керек, элге маалымат берилиш керекпи, жокпу деген. Ошол мыйзамдарды сизге да сунуш да, бул байкеге да сунуш бергем. Бир кайталап окуп чыгыңыз, сураныч. Мындай. Кайсы кирип кеттим. Силер менен Төрага беле азыр кирген? Азыр көрүп көрөсүздөр да. Даярсыздарбы, э? Баарына. эме Даярбыз дегенде кандай биз ардайым Жок. даярбыз. Мындай айтып атам да. Assalamu alaikum. Менин атым Али, фамилиям Бергешев болот. Байке, атыңыз ким? Нурлан. Нурлан байке, мен сизге мындай прямой суроо да. Эжекеге эмнеге журналистти кетирип койбодуңуз деп айттыңыз? Кетирип койгула деп. Эжеке түшү болду дейт, айтып берди бизге. Эми эжеке өзү мына кабыл алды, сүйлөштүм. Андай сөз чыккан жок. Мен наоборот, баягы кабыл ала турган жарандарды кабыл алып, анан мындай да, болду. Биздин өзүбүздүн күн тартиби бар.
мисалы үчүн мен процесске кирип кеттимби же биякта башка жумуштар менен жүрөмбү, ал баягы өзүбүздүн күн тартибибиз бар да. Анын мисалы үчүн мына эжеке возрасте да пришла, кабыл алдым, бүт түшүндүрдүм. Бирок сиз айткан андай сөз чыккан жок. Сиз жетекчиси бул жакта отуруп. Ооба, төрагасы. Ооба, камерадан көрүп атам да, камерада көрүнөт экен биздин кантип киргенибиз, эмнелер болгонун баарын көрүп атасыз да. Сиз кабинетте отурган элеңиз биз келгенде. Мындай кичине нарыраак турсаңыз, тигиле үстүмдөн тура алдыңыз. Айтабыз. Сиз баарын көрдүңүз да. Соттордун. Мен процессте иштесү. Жок. Мындай да, просто мындай үстүмдөн тура алдым. Мындай да атайын. Мен старший судебный пристав. Биз сүйлөшүп атпайбыз бул жерде. Эмне мушташып атабыз? Болбойт да андай. Урматтуу Эми адамгерчиликте болсо керек кичине силер дагычы. мындай да, мындай тура эмес Отуруп эле сүйлөшүп. Байке, мен жетекчилерге мындай кыла албайм. Жок, причем тут ал? Наоборот, отуруңуз деп атам. Отуруп сүйлөшсөңүз де, мында момент бар болбочу эми. Өзүңүз эле ойлоп көрсөңүз. Мен мындай кыла албайм жетекчи. Менде андай манера жок. Мен эмне кылып болсо да чындыкты алып чыгыш керек. Эми чындыкты эми мындай бүт эмес да, жакшынакай отуруп деле алса болот. Болду. Кыргыз Республикасына ар бир келген жаңы президент сот реформасы боюнча иш алып барат. Бул баарыбызга белгилүү. Соттун адилеттүүлүгү, анын калыстык менен мамиле кылуусу деген нерселерди көп айтып келебиз. Байма-бай угабыз бул нерсени. Бирок мага бир суроо жаралат да бул жерде. Экинчи тарап жабырлануучу келип атат сотко. 3 жолу сот отурумуна келбесе деле, адвокаты деле, өзү деле келбесе деле, кантип алардын пайдасына чечим чыгышы мүмкүн деген суроо жаралат. Мына эжеке өзү автобуста отурат. Эжеке 3 жолу сот процессине катышат. Эжеке менен соттошуп аткан экинчи тарап 3 жолу болсо да келбейт сотко. Бирок соттун аягында ошолордун пайдасына сот чечим чыгарып берет. И мен токтомдо бир кагазды окуп калдым. Кана эжеке жана кагаз. Бир аябай гана бир кызык нерсени окуп атам да. Мына жерде жазып атат. 10.700 сом, туурабы? 5.000 сом өлчөмүндөгү моралдык зыян өндүрүлгөн деп атат. Мына элементарный маани берсек да, өндүрүлгөн. Эми бул эжекеге суроо узатам. Сизге 10.700 сом менен 5.000 сом өндүрүлгөнбү чыныгы? Жок, өндүрүлгөн эмес. Эчтеке каралган эмес. Бул жерде түптүн райондук сотунан чыгарылган чечимди жокко чыгарып аткан областной сот моралдык жана материалдык ущербтер өндүрүлгөн деген жөйүнү келтирип атат бул жерде. Бул мейли. Ал эжеке 10.700 сом менен бир нерсе болуп кетпесчи. Жашоосучу. Бирок сотко 3 жолу отурумга да келбеген тарап кантип соттон утуп кетти деген суроо менде таң калыштуу болду. Жок, бул нерседе жекеликке албайм. Мисалы эжеке менин тууганым эмес. Бирок элдин көз карашында сотко ишеним жоголуп атат да байкелер. Мен ошону каалап келип атам. Али тура айтасыз. Мындай да. Ошондой эле мен айттым. Бизде тартип комиссия деген бар. Билесиз да, дис комиссия деген бар. Ошого деле жазсаңар болот адвокаттар менен. Айттым же, ошондой да айттым. Ал жерде комиссионное решение болот. Действительно, несколько членов, если они признают, что они действительно какое-то дисциплинарное совершили, нарушили именно либо же судебную этику, либо же какие-то процессуальные нарушения, анда жоопко тартылат ошол судьяларчы. Бул жерде жанагы коррупция менен байланыш жана ич ара сүйлөшүү деген манерага мындай көз түшүп атат да. Адамдын оюнда, ой пикирин айтып атам да. Өзүмдүн субъектив пикирим бул. Бул жерде ич ара сүйлөшүүгө эмне жатып атат? Бул до арыз менен кайрылган эжекебиздин элдерден эжекебизди жумуштан бошотулсун деген кол чогулткан кагазы. Бул кагазды сотко чейин эч кайсы экспертизадан өткөн эмес бул кагаз. Бул бир. Экинчиси, жөнөкөй эле адамдын көзү менен караганда бул жерине бири-бирине окшош колдор аябай толтура. Кол коюлган да. Мындай айтканда почерк бир эле адамдыкы. Бул жасалма түрдө кабыл алынышы мүмкүн да. Анткени колдор окшош, номерлер жазылган, почерктер бирдей. Бирок бул адамдар биз шайлоого кол коюп берген эле, эжекенин үстүнөн даттануу до арыз бар экенин билбейбиз деген материалды, медиа материалды булар сотко тапшырат. Кандай бир иш ортосунда ошол диск жоголуп кетет.
караңыздар, ич ара сүйлөшүү деген жерине эми келип атабыз да, ошондой маани жаратып атат да бул. Далил иштери жоготулган судьялар жооп бериш керек да. Кайсы иште? Мисалы, иш материалдарынан кемитилип, жоготулуп, жокко чыгарылган учурда, сотко тапшырылган иш материалдары жокко чыгарылса, аны көзөмөлүндө турган судьялар жооп бериш керек. Мыйзам чегинде. Бирок эмне жогулуп бул эжекебиз ошол мына кол коюп берген жарандар биз сизге карата доо арыз менен эмес. Биз шайлоодо голос берүү үчүн кол коюп берген кагазыбыз ал деген дискти сотко берсе, соттон жоголуп кетет. Эжекебизден окула. Райондук сот мени киргизип, дискиңиз бар беле деди. Бар болчу. Жана Атстаев ротация болуп кетпеди. Ошол да ал да жоготуптур. Анан кийин жана главный элчи төрө эмет келген. Гуламидин уулу элчи. Төрагасы ошого кайта повторно дискти бердик биз. Анан кайта ноябрда болот деди, чакырды сот, жалгыз эле кириңиз деп. Дискиңиз жок экен деди. Жолдон түшүп калдыбы, караколдон мындай болот, болуп туруп, кайта чыгара аласыз деп. Флешкам бар, 2 сохранение, 2 флешкага чыгаргам. Жок деди, кайта повторно. Onun da эле говорит, соттун 5 ноябрда эле кайта повторно бердим. Жок дейт. А мен бояк сот болуп атканда айтпам. Дискти оскорблять эткени, мага сүйлөгөн сөздөр бүт чыгарып, дискте бар деп тастыкталган, далил деген бүт бар деген. Аны карап да койгон жок, уккан да жок, дискти көргөн жок бу. Бүт тастыкталган, бар тен айтылган. А тиги бир жаңы сотто келген, менде мигрантта келген, мен перепис менде население жок немелер кол койдурган. Окшош апасы баласына койгон, күйөөсү аялына койгон бүт окшош бүт бар почерк. Бир өзү баш болуп интригага жарандык позиция бир бөлөк да эми. Биз укуктуу өлкөдө жашап атабыз да, мыйзам жагынан айтабыз да эми. Мыйзамдар бир катар бузулуп атат да. Азыркы эжеке айтканы сот тарабынан иш материалы жокко чыгарылуу деген фактты берип атпайбы? Эжекенин сөзүнө таяна турган болсок, сот ошол далил боло турган иш материалын жокко чыгарып атат. Келиңиз, мисалы үчүн мен андай киши эмесмин, жөн эле коюп жемет. Мен угам, эметем, я разберусь дедим. Мыйзам чегинде я разберусь. Бирок маалымат жок болсо менде, бүгүн эле угуп атсам, кандай болот да? Анан эле мындай да, али эми силерди да мен түшүнүп турам. Силердин жумушуңар ошол. Бирок силер да бизди түшүнүп койгула да. Биздин тоже жумушубуз, мисалы үчүн мындай жеңил эмес. Аны мисалы үчүн мен сизде даярмын. Мен өзүм ушундаймын да. Ар бир журналистке бирок тартибибиз бар да. Мен просто алдын ала кичине айтып коеюн. Мына пресс-секретарыбыз официалдуу түрдө бар. Ошол менен алдына сүйлөшүп, пожалуйста, баягы күн тартиби бар. Жарандарды мен кабыл ала берем. Өзүм кабыл алган күндөрүч. Ошон үчүн мен эжекени чакыргыла деген сөз болду да эле. Анан мындай да, биринчи жолу информация алып атсам, анан силер баягы эми сөзүңөрдү мен түшүндүм да. Мындай эми эжен бир тарабы да, мына баласы да турат. Баласын эле түшүндүм, потому что мамасы болуп атпайбы, апасы. Ар бир апабыз бар. Күйөт да баласычы, туурабы? Анан эми силерди чакырды, силер келдиңер. Бирок өзүн негиз тартип боюнча эметсеңер, мен кабыл алып койчу болчумун да. Анан азыр уктум, эжеке айттым. Анан мындай биринчи келип эле бир суроо мага бербедиңизби? Мындай алар журналисттер кетирип койгон. Андай сөз болгон жок. Эжекеден уктук, баласы күбө бизге. Мен айттым, балаңыз бул мен көзүмчө чалды, эми просто эме да, сиздин сурооңузга да. Просто баягы бул мен өзүм агартайын деген немем жок да. Болгон мына эжеке келди, сакырыңыз бар экен, чөп переживать, не переживать. Балаңыз ошондо чалып калды. Апа чыгып кетиңиз. Биз барып киребиз деп элечи. А мен айттым, анар эже, балаңызга айтып коюңузчу. Мындай өзүнүн тартиби бар. Анан чыгып кеттиле деген айткан жок, тартиби бар. Азыр мисалы үчүн силер биякта отуруп алдыңар деле. Бизди чыгарбайчы. Эми ал мисалы сизди чыгарбай эмес, негизи хорошо. Негизи например журналисттен коркпош керек. Наоборот, силер менен иштеш керек. Туурабы? Вот мен да ушундай кишимин да. Анан мен деле ушу судьяларыма айттым, эч коркпош керек. Азыр заман андай жок уже. Кыргыз Республикасында элдер аябай көп залга тартып турган структуралар бар. Бул биринчиси алдамчылар. Жанагы электронный мошенниктер, телефон, WhatsApp ушундай алдап кетишет экен да. Мошенничество аягынан аябай көп кыргызстандыктар жабыркайт. Экинчиси бул милиция экен. Күч структурасы. Алардын подставасынан, алардын кылып аткан туура эмес мамилесинен аябай көп жабыркаган жарандар бар экен. Кийинкиси эле сот экен да.
Да, мен түшүнөм. Бир сотко келгенде бир тарапты ыраазы кылып, экинчи тарап нааразы болуп кетет. Албетте, бул нерсе бар, мен түшүнөм. Бирок калыстыкты унутуп койгондой да. Мен бир эле ысык көлдү айтпай атам. Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атам да. Кыргызстанда элдердин ишеними сотко жоголгондой. Мен жөнөкөй бир жаран, болсо бир журналистмин. Мен элементарный журналист эмес. Жок, элементарный карап чыктым. Элементарный карап чыктым да. Буга экспертиза караган эмес экен. Колдор окшош, почерк окшош. Буну ат фамилиясы, номерлери турган адамдар башка көрсөтмө берип атат. Биз буга кол койгон эмеспиз, маселе таптакыр башка болчу деп. Дисктер жоголуп баратса соттон. Судьяга ишеним пайда болобу жөнөкөй бир жаран катары? Ал боюнча текшерилет. Айтып атам, элементарный мынаны сот ишине кошуп атканда экспертиза суралган эмес. Бул биринчи мыйзам бузуусу. Экинчиси, ушул номерлер менен сот тарабынан сүйлөшүүлөр алып барылган эмес. Кандай? Буга да жөө келтиришим керек да. Булар келет сотко. Показания бергени бул номердин ээлери. Келген учурда ошол экинчи тарап, мен айтып аткан 3 жолу сотко келбеген адам, бир жолу келген сотко түпкө. Булардын бетинен алып баштайт сотто. Сот отурумунда неге келдиңер деп. Аны судья көрөт да. Ал процессти көрүп туруп деле калыстык кылбаганы адамды кейип атат. Болгону ушул. Же соттор калыс эмес. Же соттордун билими жок деген токтом чыгып атат. Биздеги ой пикирде. Неге? Менин пикиримди айтып атам. Анткени билими жоктугуна себеп мен айтып берген жөйлөр. Калыс эмес, адилеттүүлүктү карманбайт дегеним эжеке алып келип берген 1 эмес, 2 эмес, 3 жолу алып келген дискти кайра жоголуп кеткени. Негизи бул силер менен бүгүн жолукканыбыз аябай жакшы болду да. Аябай действительно да. Негизи мен баягы жогоруда айтып кеткендей, мен мисалы үчүн постоянно ачыкмын да. Журналисттер болобу, только тартиби боюнча да, ички тартиби боюнча жазылып эметсе, пожалуйста, мен кабыл ала берем да. Ошол ал бир да. Анан могу эме боюнча мындай да, судьялар деле алар адамдар. Ошондой эле сиз деле, мындай жекеде эле бүт баарыбызда эле судьячы. Бирок анын баягы ответственность большая у судьи. Это очень большая ответственность, потому что решает судьбу людей, выносит решения, туурабы? Поэтому аны ошол жоопкерчиликти биз аябай сезебиз да, ошол чоң жоопкерчиликтичи. Аракет кылабыз. Күндөн сайын баягы тажрыйба алабыз. Вот бүгүн силер менен сүйлөшүп эле, вот мисалы үчүн да, биз тоже определенно мени силердин салууңар бар, а биз уже определенно уже баягы бизге баягы знания пайда болду да, бизге делечи. Сиздин эшигиңизди одоно бузуп ачып кирсем, бул тартип бузуу. Мен тарабыман бул тартип бузуу болот. Бирок ошол КППдан ушул жерге келгүнүмчө жол тоскоо болуп, мындайча айтканда, силерге чейинки болуп аткан мыйзам бузууларга каякта калыстык калып атат дейм да. Көз карандысыз болгон журналистти каалаган адам тосуп, эң кызыгы каалаган адам эмес, булар мыйзамдын өкүлдөрү тосуп, мыйзам бузса боло берет, бирок судья жарандардын үстүнөн кандай өкүм чыгарса деле мыйзам аны көз карандысыз деп тура береби деп калам да. Мыйзам боюнча. Мисалы, сиз жетекчи катары сизге айтып атам да, мен жеткерүүчүмүн. Мен көпүрөмүн. Болгону силерге жеткере алам. Мен чара көрө албайм. Сиздин кадрларыңыздын билими аябай төмөн. Болгону элементарный өзүнүн функционалдык обязанностун билбейт. Мен сизге мындай жетекчи катары жеткерип коюп атам. Бул нерсеге баа беришиңиздерди суранам мен. Урматтуу мекендештер, биз соттор кандай иш алып баратат, алардын калыстыгы кандай, чындыкты кандай жарытып берип атат. Биз ал жөнүндө бир гана эжекебиз мисалы менен көргөзүп бергенге аракет кылдык. Албетте, мындайча айтканда, мен көргөзүп берем. Мен силердин ортоңордогу көпүрөмүн. Чыныгы бааны, чыныгы негизди эл тастыктап берет. Ошондуктан өзүңүздөрдүн бааңыздарды бериңиздер. Буюрса, будан ары да чындыкты чыгарганга аракет кылабыз. Жалпыңыздарга рахмат.